Улаке, мына мен бар. Көчкү өтті. 2-3 машиналар сүт сауды. Тывашуда абал оор. Тывашуда кар көчкү түшүп, бир канча унааларды басып калганын көрүүгө болот. Сокулукта 14 жаштагы бала сарайда асынган абалда табылды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны басып, албетте мына минтип каналга катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Улаке, мына мен бар. Көчкү өтті. 2-3 машиналар сүт сауды. Ерді машина қалып қалды. Машиналар қалып қалды. Мен артымда мына машина болчу да, таштасам жок. Аларды чыгарды калды. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Сокулукта 14 жаштагы бала сарайда асынган абалда табылды. Сокулук районунун Асылбаш айылында 14 жаштагы өспүрүм сарайда асынган абалда табылды. Мындай маалыматты Субер KG порталына Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Милициянын маалыматына ылайык 21 январда милицияга 14 жаштагы окуучу каза болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Бул факт Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө 21 январ күнү саат 8:00 чамасында өспүрүм мектепке баруу үчүн үйүнөн чыгып кеткен. Бирок 40 мүнөттөн кийин ал сарайда асынган абалда туугандары тарабынан табылып, андан кийин аймактык ооруканага жеткирилген. Ооруканада дарыгерлер бала каза болгонун аныкташкан. Бул факт боюнча бардык зарыл болгон соттук укуктук экспертиза дайындалып, тергөө иштери уланууда. Анын жыйынтыгы менен кылмыш процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык процессуалдык чечим чыгарылат деп билдиришти облустук милициядан. Туркияда дагы бир жолу катуу жер титирөө болду. Бүгүн 22 январга караган түнү Туркиянын жээгинде күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Европа жер ортолук деңиз сейсмологиялык борборунун сайтында маалымдалды. Андагы маалыматка ылайык жер титирөөнүн очогу 243 миңдей адам жашаган. Маниса шаарынан 135 чакырым түндүк батышта жайгашкан. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн эч ким жабыркаган эмес. Ошондой эле инфраструктуранын бузулушу тууралуу маалымат түшкөн жок. Буга чейин Тайванда күчү 6 балга жеткен жер титирөө болгон. Жер титирөө Тайнян шаарынан 50 чакырым түндүк чыгышта катталган. Бул катуу жер титирөө башка аралдарда дагы сезилген.